İranda дүйнөнүн үрөйүн учурган окуя 5-fevralda болду. Ахфаз шаарында 17 жаштагы аялынын башын кесип алып, калаанын борбордук аянтында ары бери басып жүргөнүн чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка караганда аялы күйөөсүнөн Түркияга качып кеткен. Алардын ишениминде күйөөсү жана үй бүлөсү бул окуяга абдан уят болушкан. Мындан улам аялын Иранга кайра алып келүү үчүн кыздын атасынын жардамы аркасында Иранга Мона Хейдари келген. Бул жагдайды колдон чыгарбай күйөөсү энеси менен чогуу кыздын башын кесип, аны аянтка көтөрүп чыгышкан. Бул окуядан соң видеолор тарап кеткен. Биз ал видеону чыгарууну туура көрбөдүк. Жергиликтүү полиция тарабынан кармалып, азыр иш тергелүүдө. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураймовду белгисиз бирөөлөр алып кетишкен. Бул тууралуу Орозайым Нарматова Facebook баракчасына билдирди. Айрым маалымат каражаттары анын кармалганын жазып чыкты. Бирок маалымат азырынча тастыкталды элек. Ураймов өзгөн райондогу Кемпирабад суу сактагычынын Өзбекстанга берилишине негизи каршы болгондугун эске сала кетейин. Бир нече күн мурун алга УКМКнын жигиттери коркутууга аракет кылып жатканын айткан деп жазган Нарматова.